네, 미를란 압디 칼리코프 감독님 수상 소감은 영상으로 대신 전해오셨습니다. Режиссер Мирлан Абдыкалыковдун «Кыз ала качуу» тасмасы Түштүк Кореяда өткөн G-SOC 28 Пусан эл аралык кинофестивалынын конкурстук программасында баш байгени жеңип алды. Арыбаңыздар, урматтуу кино сүйүүчүлөр. Баарыңарга чоң рахмат. Биз абдан кубанычтабыз. Биздин «Кыз ала качуу» тасмабыз ушундай чоң деңгээлде өткөнүнө. 네, 프라사나 비타나게 감독님, 미를란 압디칼리코프 감독님 다시 한번 진심으로 축하드립니다. Бул сынакка кыргыз тасмасынан сырткары Япония, Кытай, Индонезия, Бангладеш, Түштүк Корея, Таиланд, Шри-Ланка жана Филиппиндин эмгектери кирген. Жалпысынан 10 тасма. Режиссер Мирлан Абдыкалыков бул тасмада Кыргызстан үчүн актуалдуу болгон ала качуу темасын Үмүт аттуу кыздын окуясы аркылуу көрсөткөн. Тасма Бишкектин жаңы конуштарында тартылган.